Havada London, salamatсыздар ба? BBC-нің сапарына қош келіңіздер. Бүгінгі сапарымызда Индияға саяхаттап, раджалардың жашоосуна күбө болобуз. Бүгін сапар телепрограммабызда Раджкоттың ханзадасы Жадип Синджи Жадеянын жомоктогудай үйлөнүү тойуна күбө болобуз. Индия көз карандысыздыкка жеткенден бери раджалар өлкөдө король деп саналбаса дагы бул үйлөнүү үлпөтү алардын даражасына тете болду дейт каарчыбыз Рупаджа. Эмесе BBC-нин Биздин дүйнө сериясынан кезектеги баяндама. Гуджараттагы принц жашаган Раджкот штатында бүгүнкү күн эсте каларлык болот. Эл Индия эгемендүүлүк алгандан берки эң адемдүү үйлөнүү тоюна күбө болот. Бир апта бою созулчу той бүгүн той жүрүшү менен башталат. Мени дагы ага чакырышты. Королдуктун жана байлыктын көркүн чыгарган укмуштуудай кооз жөрөлгө. Ага королдук унаалардын кербени, барктуу кийинген 5000 киши катышат. Азыркы королдор заман өзгөрүп, мурункудай эл бийлебей калган чакта өздөрүн кандай алып жүрүшөт? Мурунку букаралары аларга кандай мамиле кылат болду экен? Абдан кызыктуу болчудай. Мурунку королдор жашаган сарайына биринчи жолу келишим. Анын ичи кандай болду экен? Кандай кооз. Мынча көрктөлгөн пилди өмүрүмдө көргөн эмесмин. Королдук шоу башталды. Баары эң мыкты кийимин кийген. Баары даяр. Процессия башталганы калды. Арабалар, аттар, төөлөр 2 километрге чубалжыйт. Жүз бөлмөлүү Ранжит Виллас ак сарайында даярдыктар жүрүп жатат. 1870 жылы курулган сарайда күйөө бала принц Жайдип Жадея жана анын үй бүлөсү жашайт. Ал 1,3 миллион калкы бар Раджкот штатынын мураскер принци. Кезинде бул шаар Гуджараттагы Саурастра штатынын борбору болгон. 23 жаштагы принц Жайдип принцессага үйлөнөт. Ошондуктан бул өзгөчө окуя болууда. Салтка ылайык ата-энеси кызды мурун эле кудалап койгон. Кыз жигит бири-бирин бир эле жолу көрүшкөн. Биз сыяктуу адамдар ак сөөктөр менен гана баш кошкондугунун негизи себеби жөнөкөй кишилер биздин үйдөгү чектөөлөрдү көтөрө алышпайт. Мен болочок жубайым менен 1,5 жыл мурун таанышкам. Ал абдан сулуу. Британиядан эгемендүүлүктү алган 1947 жылга чейин Индияны 565 махараджалар башкарган. Жаңы демократиялык республика аларды жөнөкөй адамдар деп жарыялап, чоң салык төлөткөн. Соңку 20 жылда Индия дүркүрөп өстү. Мурунку королдук үй бүлөлөр бизнес жүргүзүп, байлыгын ого бетер арттырды. Жадея үй бүлөсү алардын бири. Той жүрүшү башталгыча мен алар жөнүндө көбүрөөк билип алайын дедим. Менде 5 муундун үйлөнүү тоюнун сүрөттөрү бар. Сүрөткө түшүү башталган 1800 жылдан бери жөрөлгүлөр эч өзгөргөн эмес. Бардык королдук үй бүлөлөрдө ушундай эле сүрөттөр бар. Себеби алардын баары бирдей каада салтты карманышат. Ошондо гана накта той болот. Кеп менде эле эмес. Эки үй бүлөө мен аркылуу жакындашалы дешкенинде мен сыймыктандым. Себеби бул үй бүлөлөрдүн эле эмес, бул тарыхтардын дагы бири-бирине чиеленишүүсү. Жөрөлгөлөр бир аз чарчатат, бирок үй бүлөмдү көрүп кошо толкунданып турам. Эл да мени көргүсү келет.
At көрүктүү токулуп даяр турат. Бирок күйөө бала даяр боло элек. Ал дагы эле жасанып жатат. Бир жума бою созулчу той учурунда принц Жайдип далай жолу адемдүү кийимдерин которуп турмакчы. This has been done in Jaipur. All of this which you see is silver and the gold thing is all gold. Мунун өзгөчөлүгү бүт Зайпурада жасалган. Баары күмүш жана алтын. Күйөө бала жаркырап турушу керек. Real silver work and it's very heavy. This is what I'm going to wear in the procession. I wanted the Rajkot coat of arms. Той жүрүшкө муну кийгене жатам. Жеңине биздин герб түшүрүлүшүн каалагам. Эл мени таанып турушу керек. Себеби мен Раскотто көп болгон эмесмин. Мен Швейцарияда 3 жыл жүрдүм. Ал учурда көптөгөн жөрөлгөлөргө катышпай калдым. Эл атамды жакшы тааныйт. Мен болсо бүгүн биринчи жолу эл алдына чыкканы турам. One of the first times when I'll be in direct contact with the people. Принц Жайдип Швейцарияда отель менеджментин окуп жатканда ата-энеси аны Индияга чакыртып, үйлөнтүүнү чечкен. Үйлөнгөн соң ал мурастап калган бир катар отелдерди башкарат. Меймантосу бизнеси менен катар күйөө баланын бизнес жандуу атасы гидростанция, биокүйүүчү май жана айыл чарбага инвестиция салган. Huge weddings make huge statements. Чоң той өткөрсөң баркын көтөрүлөт. Бул королдук үй бүлө мурунку букараларына жаш принц чет өлкөдө окуп жүрүп, мекенине биротоло кайтып келди. Эми ал үй бүлөнүн бизнесин башкарып, салттарды улантат деп элге туюнткусу келет. Ошондой салттардын бири күйөө баланы көтөрүп жүрүү. It is said that whenever there's a procession, Той жүрүшү учурунда күйөө баланын буту жерге тийбеши керек. Ал ат же пил минип, же көтөртүп жүрүшү зарыл. Мен толук жазалганган пил минемин. Мен өмүрүмдө биринчи жолу пилге минген атам. Finally in position, the groom is ready to meet. Акыры принц эл менен көрүшүүгө даяр болду. Ал 4 саат бою күмүш тактада отурат. Rajkot will stretch for 8 kilometers. Принцти бир көрүп, аны менен учурашып калалы деп, эл бири-бири менен түртүшүп, көчөгө, чатырларга толуп, ар бир карагай, ар бир бурчтан жардап карап турат. Принц үчүн бул ушунча көп мезгилден бери башкарып келген үй бүлөнүн мүчөсү катары өзүн элге тааныштыруунун учуру. Майрамдаган жана толкунданткан учур. There are Той 5,000 men. жүрүшкө катышкан 5000 адамдын арасында принцтин атасы баштаган 30 ханзада бар. How do you relate with the people who your family? Сиздин элге болгон мамилеңиз кандай? How do you relate? What is your relationship with them? The well-being and the happiness of the citizens. Эл башчысынын негизги максаты элдин бакубаттуулугу жана бактысы. Эл менен байланышта туруш үчүн ушул үй бүлөдөн чыкканыбызга тоо деп биз эл үчүн кызмат кылышыбыз керек. Discharge and the utterlight that we have, that we should serve the people of Rajkot in one way or the other. Okay, and oh my God! Укмуш, сонун. One of the ways in which the Королдук үй бүлөнүн элге жасаган соңку жакшылыгы кайрымдуулук чарасы болду. Тойго чейин бир апта мурун алар 17 000 жакыр адамга тамак бердиртип, жетим балдарга жана бейтапканаларга барышты. Хинду дининде соопчулук үчүн 3 нерсе жасалат. Биринчиси элге жардам берүү, экинчиси азыктандыруу, үчүнчүсү садага таратуу. Биздин үй бүлөдө үйлөнүү тою болуп аткан соң элге тамак аш таркатабыз. Канчалык көп берсек, ошончолук көп бата алабыз. with the Той procession жүрүшүн underway, көрүп турган элден дагы королдук үй бүлө тууралуу пикирин сурадым. पुरानी, लेकिन आपको ये मन नहीं करता है कि वो राजशाही फिर से आ जाए वापस? मन करता है। लोकशाही अच्छी है ना, राजशाही। ओके,
Okay, so there is a nice group which thinks that it's great to see. Бул топко той жүрүш жагыптыр. Ал тургай айрымдары бийликке кайрадан королдор келишин эңсейт экен. Back, it will be good to have that king's rule back and the old Бирок India бул байбиче жалт жулт эткен королдорду көргөн кызык болгону менен өлкөдө демократия эле болгону жакшы дейт. and enjoy the glamour. That's about it. And you wish that he would have married a commoner, not a princess. Бул кыз болсо принцке турмушка чыкпаарын, ага карапайым кишилер жагарын айтат. But he will be not common. I like common people. You like common people. क्या अच्छा क्या लगा उसमें? देखिए ऐसा लगा कि जन्नत देखिए Oh! Now she thought that the king, the Бул айым күйөө баланын көркүн көргөндө төбөм көккө жетти дейт. It's been quite an experience to see so Кылкылдаган көп кишини жана алардын азыркы заманда да королго болгон сый урматын көрүү өзгөчө кызык тажрыйба болду. Эл королдук үй бүлөнү урматтайт. Алар ар дайым кишинин колу жеткис, эң жогорку таптын ырыстуу адамдары болуп келген. Эми деле ошондой. Жадеялардын кубаты укмуш той өткөрүү менен чектелбейт. Эгемендүүлүктөн кийин саясатка аралашкан башка падышалар сыяктуу эле принцтин атасы мурунку корол Манахар Сингх Жадея Гуджарат штатында министр болгон. Ал процессиянын артында келатат. Анын жанында Индияны эгемендүүлүккө сүрөгөн Дал Махатма Гандинин өзүнүн небереси отурат. Relationship between Gandhi and Rajkot is a very old one. With my grandfather Gandhi, his father was like the first minister. Ганди менен Рачкот мамилеси илгертен келатат. Менин чоң атам Ганди балалыгын Рачкотто өткөргөн. Гандилер бул жердин башчыларына биринчи министр катары көп жылдар бою кызмат кылып келген. Ал учурларда кастыкта, достукта, жылуу мамиледе болгон. How do you coming from Gandhi family actually relate with something like this in the sense which is obviously Бул адемдүү үйлөнүү үлпөтү жөнүндө кандай ойдосуз? Well, it's a symbol of tradition. You know, I wouldn't call it a symbol of wealth or a symbol of power. It's a symbol of great tradition. And I welcome Бул that. байлыктын же бийликтин символу эмес. Бул салтыбыздын символу. Бул улуу салтыбызды кубаттаймын. Албетте кыйынчылыктар жок эмес. Биз коомубузда теңдикти каалайбыз. Бирок өз салтыбызды да урматташыбыз керек. Бул той британдык бийликке чейинки тарыхыбызды эске салып турат. Биз туура эмес нерселерге каршы туруп, бирок жогорку тапка таандык деп эле жери бербешибиз керек. And we must always fight against whatever we feel is really wrong, but we don't have to tear down everything. Nor need we be negative about people merely because they are descended in quote-unquote the wrong class. Кечинде принцтин карындашы менен жолугуп, анын үй бүлөсү эмне себептен кызды кудалап, эски салтты кармаганын сурадым. You know, my parents, frankly speaking, they were really tensed with him, thinking that, oh, what if he gets someone from abroad? Or Чынын what if he айтсам, doesn't- ал сыртта жүргөндө чет өлкөлүк бирөөнө үйлөнүп албаса экен деп ата-энебиз сарсана болгон. Ал кыз биздин шартка көнө албай калсачы? Андыктан ал өзүбүздүн элден, өзүбүздүн жерден, өзүбүздүн каада салтты түшүнгөн Рачпуттардын кызын алам дегенде баарыбыз жеңилдей түштүк. Бул үй бүлөлөр илгертен келатат. Каада салтыбыз, жөрөлгөлөр аткарылбай калса, алар жок болуп кетпейби? Customs, these traditions, then after a certain point of time, they faced extinction. The procession is finally coming to an end after an 8 километр аралыкты басып өткөн той жүрүшү акыры соңуна чыкканы калды. Аябай чарчадым. Бирок элдин чарчаганы байкалбайт. Бүгүнкү жөрөлгө менен той бүтпөйт. Ал дагы 7 күн созулат. Дагы жөрөлгөлөр болот. Рачкоттун элет жеринде башталган королдук үйлөнүү үлпөтү эми кыздын жогорку окуу жайында окуп жашап жүргөн 1200 километр аралыктагы заманбап шаарда улантылат. Ал жака мен да барам. Индиянын түштүгүндөгү Бангалор шаарына келдик. Бүгүн үйлөнүү кечеси болот. Ага өлкөнүн ар тарабынан 600дөн ашуун мейман учуп келди. Бул дагы кооз королдук жөрөлгө.
Салтанатка чейин ханзадага жолуктум. Ал өзүнүн бизнесин королдук статусу менен кантип айкалыштырганын айтып берди. Көрсө, ийгиликтин сыры бизнестеги кыраакылыгында экен. The princes, the royal families, once they handed over the states to the Union of India, it is their prime responsibility to see that they Принцтер, махараджалар өз штаттарын Индия биримдигине өткөрүп бергенден кийин үй-бүлөгө киреше киргизип туруш үчүн коммерция жүргүзүүнү негизги милдет кылып алган. Себеби алар карапайым кишилерден айырмаланып турат. Алар маданияттын меценаттары болушат. Эл менен байланыштуу болуп турушу керек. Индияны жакшыртуу үчүн биз эски салттарыбызды ыңгайлаштыруу үчүн the connectivity with the people and to help the people in any form that they need the help. And it is time that we adapt our old customs and practices to make India a better place. Clearly, you are a very smart mind in that sense that you. Демек сизге ишкер деген жаңы рол жагат экен да. Of being a smart businessman. Менин жаңы билжим мага абдан жагат. Акыры Англиядагы Виндзор сарайына окшоштуруп курулган бекем чеп мунаралары укмуштуудай көрктөлгөн Бангалордогу Майсур сарайында той башталганы калды. Коноктор агылып келүүдө. Коз, шифон сариге оронгон сулуу айымдар. Алардын баалуу зергер буюмдары тимеле көздүн жоосун алат. You can see the beautiful safas, as we call in Hindi. Эркектер болсо башына падышалардын чалмасын оронгон. All the functions they have to wear this, the men will wear this. 1920-жылдары Индиянын махараджалары белгилүү Cartier зергерлеринин ири кардарлары болгон. Асыл таштарын ошолорго гана ишенип тапшырышчу. We are still waiting for the bride. Кызды күтүп жатабыз. Ал каадаланып кечирээк келгени калды окшойт. Бирок биз аны жакында көрөбүз. Психология адистигин окуган акылдуу кыз. Hey, congratulations. Can we see your face? My God, I am just. Жакшысыңбы? Жолугуп албай аттык. Өзүңдү кандай сезип атасың? Anxious. And I think we're very tired also. Аябай толкунданып турам. Do you think it might be a bit difficult for the kind of lifestyle? Шаардык болгон үчүн сага оор болуп жатса керек. I don't think so. It won't be because the city life is different. Yeah. Андай деле эмес. Биздин жашообуз окшош. I mean, it's a family thing, so you know. Okay, so you want to, I mean, going back, you've done your masters, you're living in Bangalore, you're not those typical. Башка ханайымдардан айырмаланып, жогорку окуу жайын бүтүпсүң. Королдук үй бүлө мүчөсү болгонуңа кандай карайсың? Walking into the legacy of royalty, etc. How do you look at it? You feel blessed that you're part of such a. Багыбыз бар экен дедим. Ошону менен бирге жоопкерчилиги да зор. Андыктан өзүмдү абдан бактылуу сезип турам. Күйөөң менен тааныштыңбы? Кандай деп ойлоп атасың? A couple of times. What was your first impression? Quite good. We didn't Ооба, speak. биз көп деле сүйлөшкөн жокпуз. Бир көргөндө эле бири-бирибизди жактырдык. Ата-энелерибиз да бирин-бири сыйлашат. And our families were liked each other a lot. So we went, and he said that he loves dogs. Сени иттерди жакшы көрөт дешти. Ооба, ошол жагым гана мени бир аз түйшөлттү. Going for a commoner. Жөнөкөй кишиге турмушка чыгат белең? No, I've always left everything to Жок, мен бардык чечимди ата-энеме тапшыргам. Буга чейин алар баарын туура чечип келишкен. Соңку чечими да эң туура деп ойлойм. The groom's party are making their way in the Bharat procession. The final ritual. Кыздын төркүндөрү Бхаратка жөнөштү. Тойдун алдында эки куда тараптан 500 эркек мейман таанышып жолугат. Ошону Бхарат дейт. Эки королдук үй бүлө бири-бири менен кудалашты. Эми тууган болуп калган 100гө жакын ханзада саясатта жана экономикада таасирлүү күч болот. Кайнатасы күйөө баласынын мойнуна гирлянда илди. Ушуну менен Бхарат жөрөлгөсү бүтүп, үйлөнүү үлпөтү башталат.
Prince Jaideep, then receives Кайненеси күйөө баласына батасын берет. Салтанат өтчү жерге биринчи болуп күйөө бала туруп, жанына кыздын келишин күтөт. Королдук үй бүлөнүн ынтымагы бекем болушу үчүн 4 саатка созулган ар кандай каада жасалат. Салтка ылайык кыз кийимин өзү тандабайт. Аны кайындары атайын тектирип берет. Анын баасы бир бүлөнүн байлыгына барабар. The royal couple now have a 4-hour ceremony, performing a series of rituals to cement their union. Ал арада башка залда меймандар ханзада туугандары менен кобурашып, адемдүү даамдарды татый баштады. Ак сөөктөр Индиянын маңызын жана экзотикасын сактап келет. Ал экзотикабыз чыгыштын руханий жана маданий очогу катары имиджин кармап турууда абдан маанилүү. Сиз жөнөкөй кызга үйлөнөт белеңиз? Жок, мен мага кудалап койгон кызга үйлөнгөм. Ошондой болоорун да билгем. Эч ким күчкө салып үйлөнтпөйт. Мисалы мага өзүң танда дешкен. Мен аялымды өзүм тандагам. Сиздин топчуларыңыз бриллиантпы? Ооба, Майсур зергерлери жасаган. Биздин гербтин бөлүгү. Абдан кымбат баалуу киши турбайсызбы? Бангалорго келгенибиз абдан жакшы болду. Дайым эле минтип жасанып кийинбейбиз да. Абдан чоң той экен. Бул жерде канча ак сөөктөр отурат? Туп-туура. Бул жерде Индиянын ак сөөк каймагынын дээрлик баары чогулду. Баарыбыз бири-бирибизге тууганбыз. Жаңы келин төркүндөрү менен коштошуп, Бангалордон чыгып, күйөөсүнүн Рачкоттогу үйүнө барат. Ошентип кыз күйөө жөнөп кетти. Куштуудай той болду. Канчалаган ханзадалар катышты. Мен үчүн болсо, өмүрүмдө көрбөгөн учур болду. Мурунку падышалар демократиялуу Индияда заманга жараша ылайыкташып, ийгиликтүү ишкер болуп, ошол эле кезде өздөрүнүн ак сөөктүгүн жана кадыр бактын сактап жашап жатканын көрүү чыны менен кызыктуу болду. Мына Индияда рачалардын мураскерлери ушундай үйлөнүү тойун өткөрөт экен. Мындай тойду эңсебесе да, өмүрлүк жарды тапкысы келгендер албетте көп. Барган сайын жаштар бир-бирин компьютердик технологиянын жардамы менен табууда. Ошентип демейде ата-энеси сүйлөшүп үйлөндүргөн Индияда жаштар түгөйүн табууну өз колуна ала баштады. Бул кадыр эсе көңүл ачуу эмес. Бул кыздар менен жигиттер түгөй таап калабызбы деген үмүт менен чыгышты. Стартап баштаган компания түгөй издеген жаштарга жардам берүүнү чечкен. Өзүңдүкүнө окшош көз караштагы адамдар менен жолугушкан жакшы. Бул жакка келип, бирдей курактагы, кызыкчылыктары, ой жүгүртүүсү бирдей болгон кишилерге жолугуу мүмкүн. Бул жолугушууларга атайын мүчө болгон кишилер чакыруу менен гана келишет. Кардарлардын ар бири $160 төлөйт. Менимче биз бири-бирин тааныбаган адамдарга ыңгайлуу жагдайда жолугушуп, баарлашып алууга жакшы шарт түзүп бердик. Индияда жаштар негизи ата-энеси тааныштырган адамдарга гана үйлөнөт. Бирок бара-бара бул салттан четтеп жатышат. Болочок жубайын өзү издегендер көбөйдү.
Пару менен Шалин Flow агенттик аркылуу табышып үйлөнгөнүнө 1 жылдан ашты. Бул агенттик шаардык жаштар арасында пайда болуп, Индия боюнча 3000 мүчөсү бар. Абдан ыңгайлуу чөйрө. Баргандардын баарысы жайбаракат. Стресс болгон эч ким жок. Көңүл ачууга да жакшы. Мисалы, шашлык бышыруу боюнча жарышып жатып, эмнеге келгениңди унутуп каласың. Бирок болочок жубай табууга даяр эмесмин десеңиз, компьютер жардам берет. Атайы программа кишилердин мүнөзү бири-бирине айкалышаарын алгоритм менен санап берет. Бул программаны 5,5 миллион киши көчүрүп алыптыр. Индия өсүп өнүккөн сайын өлкөдөгү адаттар дагы өзгөрүүдө. Финансы жагынан көз карандысыз жаш кесипкөй адамдар үйлөнүүгө келгенде салттык чектөөдөн чыгууга умтулат. Демек көмөктөшкөн бизнестер дагы көбөйүшү мүмкүн. Ошентип Индияда жаштар түгөйүн табууга өздөрү киришип, интернеттен жардам күтсө, раджалардын балдары Болливуд киносундагыдай үйлөнүү тоюн өткөрүүдө. Интернетибизге чакыра кетейин, бүгүнкү сапарыбызды интернет сайтыбыздан да кайталап көрсөңүз болот. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Ошондой эле биздин видео жаңылыктарыбызды YouTube каналыбыздан да таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. BBC-нин эмки сапарына чейин саламатта болуңуздар.